боюнча улуттук комиссия тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын кабыл алынышы боюнча пресс-конференция өткөрүлмөкчү. Бүгүнкү пресс-конференциянын коноктору Осмоналиев Кандыбек агай Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Самудинов Токтосун агай Кыргыз эл акыны Байчечекей балдар журналынын башкы редактору жана Керимов Дүйшөн агай журналист Кыргыз тили газетасынын башкы редактору. Сөз Осмоналиев Кандыбек агай сизге берилмөкчү, баштай берсеңиз болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Бүгүнкү биздин пресс-конференция берүүбүздүн эң негизги себеби болуп, бул жакында эле урматтуу президентибиз кол койгон абдан маанилүү мыйзам жөнүндө сөз болмокчу. Баарыңыздардын кабарыңыздар бар. 17 июлда президент Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Бул конституциялык мыйзам. Мыйзамдын аталышы мынакей менин колумда турат. Кыргызча жана орусча редакциясы. Расмий аталышы Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө деп аталат. Мыйзам 40 беренеден турат. Бул мамлекеттик мыйзам анын үстүнө конституциялык статуста болгондугу, анан өзүнүн редакциясында абдан чоң, абдан өзгөрүүгө ушундай бир мажбурланган жоболор болгондугуна байланыштуу иши кылса, азыр биздин Кыргызстандын коомчулугунда абдан чоң ушундай бир резонанс, кызыгууну туудуруп жатат. Мен ошол улуттук комиссиянын төрагасы катары буга чейин бир топ журналисттердин, сиздердин коллегалардын суроолоруна жооп берип аттым, интервью берип атабыз, макалалар жазып атабыз, анча-мынча иш-чараларды уюштуруп атабыз. Анан бизде ушундай бир зарылчылык пайда болду. Келгиле ушул мына кабар информациялык маалымат агенттиги аркылуу пресс-конференция берип коелу деп. Биринчи кезекте мен сиздерге чоң терең ыраазычылыгымды билгизем кабар агенттигинин башчыларына. Менен кошо Кыргызстанда белгилүү эки инсан отурат. Бул киши жөнүндө сөз айтылды. Токтосун агай биздин кыргыз эл жазуучусу, кыргыз тили деп, орус тили деп, жалпы эле тил боюнча абдан күйгөн кишилердин бири. Дүйшөн Керимов биздин кыргыз тил ошол ведомстволук гезитибиздин редактору, публицист, акын, жазуучу. Мен ушундай ойлоп атам, азыр мен ошо мыйзамдын негизги беренелерине, негизги жоболоруна токтолсом, кыскача, андан кийин эки агайга сөз беребиз. Анан көбүнчө ушу сиздерге, журналисттер, сиздердин суроолоруңузга жооп берсек, эгер макул болсоңуздар. Биринчиден мыйзамдын 3-чү окуудагысы 2023 жылдын 31 майында кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө деп аталат. Сиздер жакшы билесиздер, азыр биз жаңы конституция менен жашап жатабыз. Кыргыз Республикасынын жаңы баш мыйзамы, конституциясы 2021 жылы 11 апрелде кабыл алынган. Ошол эле жылдын 5 майында Садыр Нуркожоевич президентибиз кол коюп, мыйзам күчүнө киргенине мына 2 жылдан ашып калды. Ошол мыйзамдын, баш мыйзамдын негизги талаптары бар. Анын ичинде 13-чү берене. 13-чү беренеге ылайык Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил катары кыргыз тили эсептелет. Кыргыз тилинин статусуна конституциялык деген статус берилет. Башка айтканда конституциялык мыйзам менен тескелет. Экинчи пунктунда Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тил катары орус тили кабыл алынат. 3-чү пунктунда Кыргызстанда жашап аткан бардык этностордун тилин, адабиятын колдоого мамлекет шарт түзөт деген мен мындай бир эркин түрдө редакцияны ушинтип сиздерге айтып жатам. Ошол 13-чү беренедеги талапка ылайык
Biz Улуттук комиссия былтыртан бери баш аяк болуп бир жарым жыл 2 жыл болуп калды. Жаңы конституциялык мыйзам долбоорун жогорку кеңешке сунуштадык. Эгерде эсиңиздерде болсо 1989 жылы 23 сентябрда ал кезде Советтер Союзунун кезинде Кыргыз Республикасы бир абдан чоң сенсация кылып, кыргыз тилине мамлекеттик тил статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алган. Андан бери 34 жыл өттү мыйзамдын кабыл алынганына. Эми анын деңгээли кандай, иштей алдыбы, иштей албадыбы баарыбызга эле белгилүү. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда 91-жылы Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алганда дароо эле ошол мыйзамдын жаңы редакциясын сунуш кыла албай калганбыз да. Биздин мына айна чекебиздеги кошуналардан айырмаланып. Ошол боюнча ошол мыйзамыбыз 34 жыл иштеди. Чынында бир топ проблемалар түзүлгөндүгүн мынакей менин жанымда отурган агайлар да өздөрүнүн сөздөрүндө айтса керек. Эми бул жерде ар кандай сөздөр болуп атат. Керек болсо саясий мындай бир соодалашуу да болгондой бир резонанстуу интервьюлар болуп атат, мындай сөздөр болуп атат. Бул мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Урматтуу журналисттер, жаңылыктар болуп, биринчи кезекте 3-чү беренени караңыздар, 2-чи бөлүгү. Мында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдар Кыргыз Республикасы жарандарына, Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жайылтылат деп аныкталган. Чынында мурдагы мыйзамда бир аз башкача жазылган болчу. 4-чү беренеде мамлекеттин тилин билүү милдеттүү пайдалануу чөйрөлөрү аныкталган. Каттап айтканда, төмөнкүлөр белгиленген. Ушу мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү делинген чөйрөлөр деп айтайынчы. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин баардык формаларында ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын ишинде. Шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү процесстеринде, Кыргыз Республикасы сот өндүрүшүндө, куралдуу күчтөрүндө, укук коргоо органдарында, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдер түзүүдө, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууда, иш кагаздарын жүргүзүүдө жана документ жүгүртүүдө, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчиктин баардык формаларындагы мекемелердин жана уюмдардын аталыштарында, географиялык аталыштарда жана топонимика объекттеринин аталыштарында, адам аттарында, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө маалыматтар, нотариалдык конторалардын ишинде, Кыргыз Республикасынын жарандын сандыгын ырастоочу документтердин жоболоштурууда, жарандык абалдын актыларын, мамлекеттик каттоо жөнүндөгү көлүктөрдүн бланктарын даярдоодо, билими жөнүндө жана квалификациясы тууралуу документтерди жана мамлекеттик үлгүдөгү башка бланктарын жоболоштурууда, билим берүү, илим, маданият чөйрөлөрүндө, телекөрсөтүү жана радио уктуруу программаларында, жалпыга маалымдоо каражаттарында, китеп басып чыгарууда, компьютердик программалардын жана веб-сайттардын пайдалануучулар интерфейстеринде, эл алдындагы иш-чараларда, жарнама, транспортто керектөөчүлөрдү тейлөө чөйрөсүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамында аныкталган башка чөйрөлөрдө деген дагы пункт киргизилди. 11-чи берене бар. Ошого көңүл буруңуздар. Мында мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдардын аталыштары, биргелешкен чет өлкөлүк уюмдардын аталыштары мамлекеттик тилде транслитерациялоо. Бул эми баардыгыбызга белгилүү ыкма транслитерация менен жазылат. Кыргыз тилинин жазуу тамгаларынын транслитерациясын колдонуу эрежелери мамлекеттик тил саясаты боюнча ыйгарым укуктук орган тарабынан бекитилет жана аныкталган. Бул жерде дагы бир маанилүү берене 20-чы берене. Мында теле радио уюмдар үчүн мамлекеттик тилде берүүнүн милдеттүү минималдуу көлөмү 60%дан кем болбошу керек жана көрсөтүү тартиби телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленет. Менчигинин формасына карабастан теле радио компаниялар өз берүүлөрүнүн 60%дан кем эместигин мамлекеттик тилде алып барышат деп аныкталган. Бул 21-чи берененин 2-чи бөлүгү. 5-чи мамлекеттик китеп басып чыгаруу жана китеп жайылтуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил. Анын ичинде көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жеткиликтүү форматта, баягы брайл шрифт жөнүндө сөз болуп атат. Мамлекеттик котордо жана басып чыгарууда көмөк көрсөтүлөт. 23-чү беренеде бул абдан чоң резонанстуу жаңылык болуп өттү. Жогорку кеңеште абдан катуу талкуу болду. Кабыл алынды. 32-чи беренени айткым келет, урматтуу журналисттер. Мында мамлекет тилди билүүгө жана анын кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланган милдеттүү адамдардын тизмеси аныкталган. Ушул 32-чи берененин эмесинин айла чекесинде да сөздөр болуп атат. Буларга кимдер кирет?
Kırgız Respublikasının mamleketlik jana munisipalдык kızmat orunlarının reislerinde belirlenen tizimdeki mamleketlik jana munisipalдык kızmatçılar. Sözsüz mamleketlik tilde bilүү. Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешinin депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары, Kırgız Respublikasının Улуттук банкынын кызматчылары, içki işler жана башка укук коргоо органдарынын офицердик жана жетектөөчү орто жана жогорку курамдагы адамдар, башка органдардын атайын наамдар ыйга алуучу кызмат адамдары, içki işler organдарынын жана башка укук коргоо органдарынын атайын наамдар ыйга алуучу катардагы сержанттык жана старшина курамдагы адамдар, соттор, мамлекеттик уюмдардын соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар бардык менчик формаларында окуу жайларынын жетекчилер кызматкерлери, билим берүү мекемелерине жана бул жерде Ж деген байламтаны биз калтырдык. Ал жөнүндө эгерде суроо болсо, мен сиздерге жооп берем. Илимий мекемелерге чакырылган жана илимий педагогикалык кызматкерлер, же чет тил окутуучулары катары убактылуу негизде иштеп аткан чет өлкөлүк жарандардын же жарандыгы жок адамдардын тышкары педагогикалык, жана илимий кызматкерлер. Ушул мына пункттун айна чекесинде абдан чоң баягындай бир соодачылык жүрүп жатат. Мына бул жерде так даана жазылып турат. Мамлекеттик жана муниципалдык саламат сактоо мекемелеринин медициналык кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналбаган адамдардын тышкары мамлекеттик жана муниципалдык менчик формасында ишканалардын мекемелердин жана уюмдардын кызмат адамдары жана кызматкерлери. Ушул жерде негизги мен ушу биздин улуттук комиссиянын көз карашы боюнча өзгөчөлүктөрдү келтирдик. Бул биздин сайтта ал турсун, урматтуу президентибиздин сайтында бардыгы илинип турат. Мен негизги расмий маалыматты сиздерге бердим. Суроолорго жооп берүүгө даярмын. Ага чейин урматтуу алып баруучу, эгерде мүмкүн болсо, ушул эки агайга катары менен сөз берип койсоңуз. Рахмат. Дүйшөн агай. Assalamu alaikum agayın. Biz kандай elbis degende daim oylanouz da. Biz elbis bi, özü ulutbuz bu, tilimiz bolgon bu. Akыбыз бар bu, Kırgız tilinde söylөгөнгө, жазганга деген. Мына орустун окумуштуулары, өткөн окумуштуулар, Ак Батышанын убагында окумуштуулардын баары, Бартот, Радылов баары Орта Азия аймагында биринчи тарыхтын түпкүрүнөн кездешкен эл Кыргыз деп жазган ошолор өзүлөрү. Манас деген дүйнөлүк сюжеттүү океандай жараткан озеки цивилизацияны курган эл деп ошолор өзүлөрү таанып жазган орус агайындар. Айтматовтай мына дүйнөлүк жазуучубуз ошол орус тили аркылуу биздин жазуучу деп Москвадагы. Ал эми Атеке Баатыр 18-кылымда биринчи элчиликти Санкт-Петербургга жиберип, анан ушундай кагылыштарда ошондон бери биз орус эли менен киндиктеш, мындай айтканда, кыргызча айтканда, тагдырлаш болуп келдик дагы. Ортобузда чатактар болду, жакшы болду, формациялар өзгөрдү, эстир болду, императордон кийин эстир келди. Жаман болгон жокпуз. Эл көргөндү көрдүк. Ошол 15 союздук республиканын ичинен эң послушный орусча айтканда ушундай кол баласындай болгон кыргыз эли болгон, эй туугандар. Биз ошол кезде чоңойгонбуз. Грузиндер, Прибалтиканы айтпай эле кой. Армяндар, мынабу өзбектер, ошондо эле орустар өзбекче гапырчу. Биз эң многоуважаемый деген дорогойду биз айтчубуз ошол тиги Брежневке. Кыргыздар угаанак кол баласындай болгон эл. Анан эмне болду? Салижан эке устатым айткандай, Жигитов деген биздин адабиятчы сансызынча айткандай, орус эли ошол Россиянын түпкү эли, лидери орус эли деп ал киши тамашалап айтчу. Бизди жана сокур чегидей таштап койду бир күнү. 70 жыл алып жүрдү, үйрө алып жүрдү. Анан таштады. Жанагы кургакка таштаган балыктай болуп, соолуп, акактап, анан өзүбүздүн белибизди бууп, соңубузду кийирип, каранан жеп, эт жебей калып, анан кайра киши болуп, эл болуп, мамлекет болуп, телчип келатабыз эми. Анан эми таң калыштуусу, ошол кезде эле баары тагдырын чечип алган. Мына биздин кошуналар, казактар дагы, өзбектер, тажиктер латын тамгасына өтүп кеткен көбү. Ошол чаңгудун кездерде.
Ана бізде Акаев деген демократ, бір четі орысчыл, ошо Москвада иштеп келген. Мына ошо киши таң калганым эки маселеге тийбептир, туугандар. Биринчи, ушу тил 89-жылы кабыл алып аткан тилге көрмөксөн болгонбу, же атайынбы? Анан 38 жылдан бери биз мотор жак кайыктай келип турубуз да. Мен азыр ойлоп отурсам ушундай экен. Тилиң жок болсо, баарын өзгөрттү Акаев. Ушул тилге тийбептир, негедир? Анан Сталиндик саясий тузак деп айтам, жанагы элдик наамдарга тийбептир да. Калганын бир реформа деп, завод, фабрика, байлыктын баарын талап жок кылып, анан шоковый терапия деп башты айлантып жүрдү, бүт демократиянын аралчасы деп. Такыр орустардан эмес, батыштын жолун туурада киши. Бирок негедир ушул эки маселеге тийбептир да. Бул атайын жаза кылганбы деп ойлойм да. Ушу биз тилди өзгөртпөй келтиребиз. СССРдин кайнаган учурунда алынган өзү. 89-жылы жолдоштор, туугандар. Анда мен ыраазы болдум, мен көчө сценографиясын карап кайрадан. Ошол эле парт чиновник, лидерлерибиз Масалиев жалынды сүйлөп тур. Негедир Абсамат аке ушу жалынды сүйлөгөнүн биринчи көрүшүм ушу, тилди коргоп. Мына медаткан Шеримкул вердик жасаптыр. Ошо парт чиновниктер. Бирок ошондон бери бүт республикалар, монголдор, мына 16-союздук республика болчу, бүт өзгөртүп алды. Алар бүгүнкү күндө Москвага көз каранды эмес. Жалгыз бизди ушул азыр албетте биз тагдырлаш. Ошончо жыл чогуу жүргөн, кылымдарды башыбыздан бирге өткөргөн, аталарыбыз биргесте кол сунган орус элинин жакшылыгын да унутпайбыз. Улуу империя катары сыйлайбыз. Азыр дагы мына миллиондон ашык балдарыбыз Москвада окат кылып, эри шаркак болуп, сууга түшүп кеткен балдарындагы поезддин алдына түшүп кеткен балдарын жанын таштап куткарып бири-бирине эл болуп жүрөт ошол жерде. Тууган болуп жүрөбүз. Биз бир тилибиз башка, динибиз башка болгон менен орус эли менен абдан мынабы Кыдыр аке, биздин көлдүн Кыдыр акеси айткан, орустун пейили биздин пейлибиз дейт. Биз орус менен орой айтканда көчө арак ичип эле кучакташып жүргөн элбиз. Орус бизге чоочун эмес. Мен Толстойду, эки Толстойду, Пушкинди, Лермонтовду, Шолоховду айрыкча. Мен орустардан кем билбейм. Сүйүп окуйм, азыр да жазданып окуйм да. Анан эле кайра биз кичине, биз эмне көпкөнүбүздөн алып атабыз мыйзамды. Биз ошол СССРдин убагында алынган мыйзамды жаңырталы деп, биринчиден. Экинчиден жоголуп баратат тилибиз. Арабтар келип атат бияктан, Кытайлар келип атат. Кытайдын китеби мындай идеологиясы мондай келип атат. Кытай, великий дракон. Тилибиз жок болуп баратпайбы жолдоштор? Биз ошол тилибизди сактайлы деп аракет кылып атабыз. Биз никакой орустун тилин арып түртүп аткан жокпуз. Биз ал зарылбыз орустарга. Биз муктажбыз Россияга, великая Россия. Биз эртең дагы колсун алып, эртең да аралашып жүрөбүз. Москвада барганда мен өз үйүмдө жүрөм, маселен. Мой дом Москва. Анан эле түшүнбөгөн эле бизден чыгат дайыма. Балтанын сабы жыгаш болот да. Дайыма биздин жанагы акмактар бар, кечирип коесуздар. Илгери эле 52-жылы, 1952-жылы Манастын элдүүлүгү деген бир дөпрөс суроо коюлуп, Манасты жок кылуу жөнүндө чоң. Ошонун башында кыргыздар турган, киргиздер турган. Мен ачык айтайын, кыргыз атын жамынган биздин арабызда жүргөн илгерки жоо саркынды элдин тукумдары бар. Анын баарын жоо дебейм мен. Азыр да ошондой Котур ташы коюнда бар, кыргыздын арасына, орустун арасына чок салып коет. Бар азыр. Анан кийин андан кийин эмне болду? Андан кийин деле ушул келе атабыз. Анан эми бүгүн Каныбек Осмоналиев талап атат туш тараптан. Бул албетте бу кишинин эрдиги деп мен кошомат үчүн эмес, айтып коеюн. Парламентте лабиринттей алып чыкты, өзүнүн тажрыйбасы менен, дипломатиялык жол менен алып чыкты. А жерде бир орус каршы болгон жок. Бүгүн менин кошуналарым орустардын арасында, корейлердин арасында жашайм, 12-чи микрорайонда аралашып, бири-бирибизге кирип чыгып. Алардын бирөө реакция бербейт, ошол кыргыз байлар реакция берип атат. Ошон үчүн туугандар, муну Лавровго мен таң калдым. Лавров деген эми международный чоң, абдан мыкты дипломат, биз сыйлаган. Ошол киши айтканда мен оозумду ачып калдым да, таң калдым да. Бу кишиге кандай жеткиришти? А киши эми албетте мен түшүнөм, кыргызча айтканда жаралуу арыстан болуп турат Россия. Баягы Жорж Байрондун бир ыры бар.
мен котордум эле тамаша тиринде. Бүткүл дүйнө жана аялым менен салгылашып атам дегенде. Ошон үчүн азыр Россия бүткүл дүйнө менен салгылашып атат. Өзүнүн эркиндигин, өзүнүн жерин коргош үчүн деп коелу. Албетте, алардын кандай карыстый имперский замашкалары мен билбейм. Россия да өзүнүн күчүн көрсөтүп, өзүнүн баягы Россиялык позициясында согушуп атат, кырчылдашып согушуп атат. Дүйнөнүн канча мамлекеттери каршы болуп атат. Ошо кезде алардагы ушундай кырдаалда мүмкүн бизге реакция бергендир. А эмне үчүн өзбектер өтүп кетти, эмне үчүн казактар өтүп кетти, Азербайжандар жакын турган, бүт латын тамгасын өтүп кеткен давно. А биз кыймылдасак эле, азыр дагы эле ушундай. Бул баары өзүбүздөн чыгып атат, туугандар. Ошон үчүн туураны туура айтып жүрөлү. Президентке да рахмат дейли. Баарыбыз биргелешип, муну биздин арабызда жүргөн мынабы биздин жергиликтүү орустар, казактар, өзбектер баары колдоп атат. Аны биздин кыргыздар, киргиздер, кыргыз эмес улуттар бар биздин арабызда. Башка орус эмес. Мен атын айтпасам да түшүнөсүңөр. Биздин байыркы жоолорубуз бар. Ушулар чыгарат дайыма. Ошон үчүн кечирип койгула. Биз эч кандай кылчактабастан алдыга жылышыбыз керек. Өлүп бараткан Арал деңизинде куурап бараткан тилибизди сактап калышыбыз керек. Биз эл катары. Инстинкт ушундай айтып турат бизде. Рахмат. Токтом дейбизби, же жаңы бир эреже дейбизби, дайыма өгөйлөйт. Ал өзү табигый көрүнүш го. Ар бир эле биздин адабиятка байланыштуу, тилге байланыштуу жаңылыктарыбыз туп-туура аябагандай 100% туура болду деп колдогон кишилер азыраак болуп эле. Сынчылар доо койгондор көбөйүп кетет. Муну азыркы айтып аткан жаңылык боюнча дагы ар ким өздөрүнүн пикирин айтып атат, бирок кандайдыр негативдүү жолдуга да түшүп аткандар бар. Эми турмуш өзү ошондой да, дайыма ошентип өзгөрүп турбаса жашоо болбойт. Анан кыргызда жакшы макал бар. Чапанчанды чапсаң, көйнөкчөнгө доо кетет дегендей. Себеби мына биздин Байчекей журналы Кыргызстандагы кичинекей бөбөктөрдүн айталык 3 жаштан баштап 8-7 жашка чейинки бөбөктөрдүн журналы. Быйыл 47 жыл болду. Ошо үзүлбөй чыгып келатат. Демек биз эне тилдин биринчи тепкичин алып жүргөн бизбиз. Ошон үчүн бизге жана чапан көйнөкчөн болгон бизге доо кетип атат. Анткени Совет заманында айталык эми ал башка доор, аны мактай турган жерлери да көп, сындай турган жерлери да бар болчу. Советтер Союзунун тушунда ачылган журнал градация деп коебуз, дифференциация боюнча биринчи бакча балдарына тиешелүү, баштагыч класстар, анан кийин пионер курагы, анан кийин комсомол курагы деп баягы Лев Николаевич Толстойдун детство, отрочество, анан кийин юноспу. Мына ошондой градация сыяктуу ошо дифференциация жасалган экен. Ошондо бизде да бар болчу, пионер журналы, газетасы, Байчекей деген октябряттар үчүн биз жалгыз калдык, күкүктүн баласындай жалгыз калдык. Советтер Союзунун тушунда, жана айтып атпайбы, Советтер Союзунун биз мактай турган жерлери көп эле. Анткени мына улуттук тилге, улут маданиятына чындап келгенде аябагандай чоң көңүл бурган экен. Аны акыйкаттык үчүн айтып коюшубуз керек. Себеби өткөндүн баарын жамандай берген азыркынын баасын билбей калат дейт. Мына ошол Байчекей журналы бир кезде 80 000 нуска менен чыкчу айына. Азыр 8 000 менен чыкса сүйүнөбүз. Демек биздин тынчыбыз кете турган учурга келип турбуз. Анткени журнал баштан аяк кыргыз тилиндеги бөбөктөрдүн биринчи журналы, башка журнал жок, альтернативасы жок. Эгер альтернатива болсо, анда берди журналисттер деле айтат эле, эл да айтат эле, ай мына журнал Байчекейдин кереги эмне? Башка мындай сонун журналдар чыгып атыр балдар үчүн. Дейт эле. Бирок бир караңганы күкүктүн баласындай кармаганы Байчекей журналы болуп атат. Ошон үчүн мына тил комиссиясына байланыштуу мындай доолор же болбой турган болсо кичине бир мындай сын пикирлер бизге дагы тийип аткандай болуп атат. Ушундай кыйын заманда биздин журналыбызды сактап калышыбыз керек. 47 жыл сактаган журнал дагы кыргыздын балдары үчүн сакталса дейбиз. Альтернативный журналдар чыкса дейбиз, тилегибиз.
жарыш болсо дейбиз, бирок ал болбой атат. Болбой атканын көп себептеринин бири жанагы финансыга деле байланыштуу. Албетте кичине элдин жалкоолугуна да байланыштуу. Экинчиден заман өзгөрбөдүбү? Азыр эме мына жаш жигиттер, кыздар айланайындар. Мына мындай болуп атат. Кыргызда мына орус тили бизге айталык 80 жыл, 100 жылдын аягына жакындап калды. Ошол жылда аябагандай аралашып кеттик. Ал турган мындай bir söz var. Пятницада телефондон звонить эткин десе, ар бир кыргыз хорошо деп жооп берет. Демек кыргыздын сөзү экен деп ойлойбуз. Пятницада телефондон звонить эткин. Эткин деген сөздөн башкасынын баары орусча болуп атпайбы? Бул ошондой заманга өтүп алдык биз. Ошол норма болуп калды. Грамматикалык да, лингвистикалык норма болуп калды. Демек бул кимге коркунучтуу? Бизге коркунучтуу. Орустун тилине эмес, биздин тилибизге. Бул эмне деген сөз? Жанагы винегрет дейбизби, салат дейбизби, эмне деген тилге өттүк? Ото чөптөрү жайнап кетти. Экинчиден, биздин тил деп жүрүп, тили тишилген түгөлбөй абабыз айтчы. Айнанайым мени күйдүргөн иштер болуп атат деп. Себеби айтчы, кыргыздар бала төрөлгөндөн, наристе төрөлгөндө өмүрлүү болсун деп атын Өмүрбай коет экен. Азыркы жаштар айнанайындар жаман апат сөзгө айландырып Умербай деп аттарын Умербай кылып алышыптыр деп. Эмне деген сөз чын эле? Умер деген сөздөй болуп атпайбы? Өмүрбай дегенде Умербай деп. Ошон үчүн буга окшогон нерселер бизде аябагандай толгон токой. Себеби мындай, илгери Назым Хикметтин эгер мен күйбөсөм, эгер сен күйбөсөң, каран түндү жарык кылып ким күйөт дейт. Кыргыз өзүбүздүн тилибизге, улуттук тилибизге, төл сөзүбүзгө жаныбыз ачыбаса, айтпасак, биз башка улуттарга тийишкен жок, мында тийишкен эч нерсе жок. Просто жана жалаокордо иштер жасап атышат. Себеби орустун тили деген оондун жумушчу тилинин бири. Эч ким ага мындай тийише албайт. Анткени ал тургай өзүңөр жакшы билесиңер тарыхты. Илгери дворяндар, светское общество деп коет, Пушкиндин доорунда орустун көпчүлүгү француз тилинде сүйлөшчү. Пушкинди да француз деп коюшчу. Анткени француз тилин орусча айтканда совершенство владел. Даже ыр жасыган французча. Бирок Пушкиндин орус касиети айтып атпайбыз. Солнце русской поэзии дегендей, ал орустун тилине реформа жасаганда. Ошондой эле бизге деле реформа керек болуп турат азыр кыргыздын тилине Пушкинге окшоп. Себеби биз ошо жана орусча сүйлөп атпайбызбы? Ал кезде французча сүйлөсө, француз тилин чаңган жок алар, бирок орустун тилин көтөрүүнүн аракеттери жасалган. Ошон үчүн мына бу азыр орус тилдүү журналисттер отурган болуш керек. Если хотите, задавайте и на русском языке, я постараюсь отвечать по поводу нашего журнала «Байчекей». Анан ушундай достор, жаш достор, мына вот вам, вот русскоязычным. Журнал последние годы у нас почти одна из 16 страниц журнал «Байчекей». Одна страница или две страницы мы как раз опубликуем тексты, вот игровые особенно, языковые тексты на русском языке. Вот здесь, например, посмотрите, для детей, изучающих русский и английский языки. По Лондону шел Кеттеген, ондай. И вот, например, следующий номер, «Конный дворик», тоже одна страничка. Это даже у нас такая есть рубрика «Изучаем русский язык, играя». Так что журнал познавательный, занимательный и развлекательный. Так что вот три кита нас спасает, потому что сейчас киргизские ребята, они в совершенстве владеют русским языком. Никто не возбраняется, надо поддерживать. Но, как говорят, как сопоставительная грамматика, и через русский язык, через киргизский язык они должны знать другие языки. Поэтому тенденция журнала «Байчекей» всегда была и остается. Так что и на английском, на французском, но игровые такие, поскольку Корней Чуковский сказал, для детей писать надо забавно. Так что наш журнал забавный, игровой,
Поэтому претензий Байчичекею не должно быть, наоборот, поощрять надо. Вот в других республиках, например, в Казахстане, в Узбекистане, они издаются на двух, я имею в виду, по два возраста, для дошколят и для младших школьников. А у нас единственный журнал, который вот и для дошколят и для октября, как его называют, для младших классов школы, вот у нас есть такое затруднение, конечно. Но тираж, конечно, желает лучшего. В этом отношении должны нам помочь Министерство образования, как его, на местах есть школы, средние школы. Вот это у нас большое упущение. Я вот, используя момент, просил бы, пусть Байчикеев выписывает через почту. Мы так не распространяем. Это через почту. Почта тоже в наше время, помните, не так работает, как в советское время или как раньше. Поэтому наши трудности есть. Лучше было бы нашу конференцию, пресс-конференцию, вот вопрос ответов, пожалуйста, пожалуйста. Какие будут такие злободневные вопросы, я, например, готов отвечать. Агай, Усатпа, орус тілді журналистерге расмий тілде қысқаша маалымат беріп қойбайсыз ба? Мыйзам жөнүндө. Ушул бизде абдан чоң традиция болуп калды да. Азыр мен мына кыргызча айттык, мамлекет тилде журналисттер расмий тилде которуп алууга жөндөмдүү деп койсом болот эле. Биз ушул стереотиптен такыр кетпей койдук да. Менин башыман көп нерселер өттү, урматтуу журналисттер. Бир 50-ге жакын мамлекеттерде болдум. Бирок орус тилине болгон толеранттуулук бир дагы мамлекеттен көргөн жокмун. Кыргыз тилиндегидей мамиле кылган орус тилине. Ал турсун Беларусьтан эле көргөн жокмун. Азыр айтып атышат, мынакей орус тилин сыйлоо боюнча Беларусьтан андан Кыргызстан жок. Тескерисинче, орус тилин сыйлоо, демократиялык мамиле кылуу боюнча Беларусьта бизден ат чабым артты. Ат чабым артты, хотя экөө тең славян элдери. Албетте, мен комментарий кылып бере алам, комментарий кылам. Бирок ага чейин мен мынау бүгүнкү күндө биз жолуккан, мына жерде отурганга себепкер болгон биздин мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын экинчи беренесине көңүл буруңуздар, урматтуу журналисттер. Анткени орус тили боюнча абдан чоң спекуляция, соодагерчилик болуп атат. Бүгүн эртең менен мени дагы бир айтышты, Осмоналиев этнофашист деп. Экинчи статьяда жазылып турат, мен орусча окуп берейинчи. Статьянын аталышы «Использование официального языка и других языков». Тилекке каршы ал турсун Россия Федерациясынын кээ бир жоопкерчиликтүү адамдары орус тилин Кыргызстандан сүрүп чыгарып атат мына жаңы мыйзам деп таркатып атышат, сөз таркатып атышат. А бул статьяда эмне деп жазылып турат? Окуп берем. В Кыргызской республике в качестве официального языка используется русский язык. Айланайындар, дагы эмне деп жазыш керек? Эки жолу жазып коелу. В Кыргызской республике в качестве официального языка используется русский язык деп 3 жолу кайтып жазалыбы. Андан кийин жазылып турат. Использование официального языка осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской республики. Bundan артык кандай, мисалы үчүн бир башка республикада жок мындай нерсе. Ушундай эле редакция биздин конституцияда жазылып турат 13-чү беренеде, 13-я статья. Экинчи пунктында Кыргызская республика придерживается принципа свободного использования языков представителей всех этносов, проживающих на ее территории, и гарантирует создание условий для развития этих языков. Мына Токтосунова азыр ошону эле айтты. Баягындай популярдуу тил менен. Каждый гражданин Кыргызской республики имеет право на создание условий для сохранения, изучения, развития своего родного языка.
Ну, я кыскача айта турган болсом, то, что мы сейчас обсуждаем, вот этот закон имеет, естественно, значит, статус, так сказать, конституционного. Здесь в основном преимущество дается, значит, тем моментам, которые должны были по логике вещей. Смотрите, 3 статья, 2 пункт. Здесь указывается, что в качестве, значит, государственного языка, естественно, выступает кыргызский язык. И статус кыргызского языка распространяется в ряде, значит, в ряде тех ведомств, которые являются основополагающими. Значит, это, во-первых, муниципальные и государственные служащие. 5 статья. Муниципальные и государственные служащие Кыргызской Республики должны знать кыргызский или государственный язык. Вот это наиболее, так сказать, всеобъемлющий пункт. 10 статья. Значит, все официальные документы или документооборот изначально составляется на кыргызском языке, на государственном языке. Значит, далее там отмечается, что по мере надобности, значит, в соответствии с законодательством, все эти документы могут переводиться на официальные и другие языки. Вот об этом, вот вокруг этого, и, собственно говоря, идет спор. Спасибо. Если будут вопросы, я готов ответить. Мен сұрауыңызға түсінген жоқпын. Микрофон жоқ қой, мен болбай жатады. Дағы бір жол айтыңыз. Тоқталдым мен, 20 минут тоқталдым, мен азыр қайталай алмаймын. Сіз кешірсеңіз, мен күнәлі емеспін. Можно вопрос? Как вы планирует комиссия популяризировать кыргызский язык? Какие-нибудь новые программы, да, создаются ли, чтобы кыргызский язык был доступный для образования, да? Кыргызский язык доступен. Кыргызский язык, вокруг популяризации кыргызского языка мы очень интенсивно работаем за последние 10-15 лет. Другой вопрос, как оно воспринимается обществом. Если конкретный человек хочет изучить кыргызский язык и воспользоваться этим языком, то все условия сегодня в Кыргызстане имеются. Имеется в виду какие-нибудь программы обучающие? Программы обучающие были созданы 20 лет назад. Причем в нескольких вариантах. Вам не кажется, что они устарели и сложные? Нет, не кажется. Они каждым годом, каждым днем усовершенствуются. Другой вопрос, у вас есть желание, так сказать, воспользоваться этой программой? Мен кыргыз окшодуңуз. Кандай Биз деген иностранецке там бемеге айтып берип атабыз да, силер кыргызчаны билсеңер деп ойлонсоңор. Ошол программа мындай доступныйраак болобу деген. Доступный эле, кызым, доступный эле. Башка маселе сиздин көңүл коштугуңузду мен байкап эле турам да. Азыр бардык лингвистикалык эмеден баштап бардык эмелерде азыр укмуш конкуренция болуп атат. Ар бир университет биздин улуттук комиссия өзүнө баягы доступный боло турган программалардын баардыгын сунуш кылып атабыз. Ал жактан камсанабай эле коюңуз. Просто пейлиңизди өзгөртүңүз дагы издеңиз. Кептин баары ушундай болуп атат да. Ооба, орус тилинин деңгээлинде, англис тилинин деңгээлинде чыга элекпиз биз. Бирок аракет болуп атат. Ошо абдан жакшы аракеттер болуп атат. Бул мына кичинекей бөйөктөр журналы келе. Энелерге, ата-энелер, чоң энелер окуш керек эле. Себеби мындай болуп атат. Бул жалаң эле кичинекей бөйөктөр үчүн эмес. Бул үйдө азыр балдары, кыздары Россияга, Казакстанга кетип калып, кемпир чалдар неберелерин багып калды. Ошо бизге телефон чалышат. Биздин интернет менен көп жумушубуз жок экен, анан биле албайбыз, соткаларды иштете албайбыз. Бизге ошо Байсеги журналы ай сайын чыккан алипбеге окшоп атат. Экинчиден жана орус тилинде дагы котормо сыяктуу болуп берип атабыз да, сопоставление, салыштырмалуу. Ушу да жакшы болуп атат. Ошон үчүн тилди үйрөнүш үчүн
чын эле жогору жактагы разговорниктен дагы бер жакта тепкичтер болуп атпайбы? Себеби кичинекей балдардын тили менен тил келет да. Эне тил деп бекеринен айткан эмеспиз да. Ошон үчүн муну ата энелерге айтарбыз. Ол Байшеке журналы, мындайча айтканда, журнал для семейного чтения деп да коет. Себеби үй бүлөлүк журналда болуп атат да. Ошон үчүн мунун жанагындай тил үйрөнүүгө, тилдин ар кандай кызыктуу нюанстарын кармап калганга чоң энелер эмес, чоң аталар үчүн дагы, балдар үчүн дагы мындай бир аңгемелешкенге жакшы болуп атат. Ал тургай биз бир жарда сунуш кылганбыз. Бүгүн баары кыргызча деген bir майрам сыяктуу өткөрүш керек. Ар бир үй бүлөдө кыргыздын тилинде кыргызча тамактар жасалып, кыргыздын тилинде сүйлөшүлүп, кыргыздын тилинде табышмактар айтылып, эгерде башкача кичине мындай башка тилге аралашып кете турган болсо, ага кичинеге жаза пул деп коебузбу, штраф салгандай игровой формада жумасына бир жолу. Ошентип тилибиз деген бул статичный нерсе эмес экен. Бул өнүгүп туруш керек экен. Өнүгүп туруш керек экен. Ошон үчүн мен ушундай сунуш кылар элем силерге. Кыргызча бир жыл ичинде, бир жылда канча кыргызча китеп чыгат? Кыргызча Бул кызым biraz Sen сатарасы башка мамлекеттен азыр келгенде. Sen Kırgızdın kızı olsan, jurnalist bolsоң угуп ал, карындашым кичине оройроп болсо капа болбо. Мына нуска деген дүкөнгө барсаң, немистер келип үйрөнүп атат, алып атат. А сен тескери басып атасың. Кыргыз, мына балтанын сабы жыгаш деген ушул. Ар намыстан калган эле экенбиз. Мен орой айтайынбы? Көбүбүз. Бизди мейге койгулап атып, же жалкотай болуп калганбыз, же болбосо ушундай кайдыгер болуп калганбыз да. Ай туугандар, биз Россияны эле карап аткан жок, азыр биздин балдар Америкага кетип атат, океандын ар жагында жүрөт. Банкты башкарып атат кыргыздар. Эмнеге мынча эчме болосуңар? Азыр ушул кыз канча китеп чыгып атат дейт. Китептер өтпөй атат. Кыргызча китептер толтура, өзүнүн мамлекет китепти чыгарбайт. Бүт авторлор өзү чыгарып алып, мына нуска деген дүкөндү билесиңерби? Барсаңар китеп толтура турат. Ар кай жерде базарларда кыргыз китеп жайнап турбайбы? Мына өткөндө бизди Новопокровкадан бир кыз келип таң калтырды. Немис кыз экен, немец кызы кыргызча үйрөтүп атат чет мамлекеттен келгендерге. Туурабы? Ооба. Анан өзүбүздүн кыздар, балдар ушинтип турса, кичине ар намыс болуш керек да туугандар. Уят эмеспи? Асылбек, баарына бериңиз, эмне көтөрүп жүрөсүң аны? Алган мына кыздар. Кол көтөрүп атат могу жигит. Кол көтөрүп атат. Госслужащие, которые язык не знают, с ними что будет? Не понял. Госслужащие, которые не знают государственный язык, с ними что будет? Этому госслужащему было время 34 года, чтобы он знал кыргызский язык. Если этот госслужащий гений, то он в течение полугода изучит кыргызский язык. Все сроки вышли уже. То Давно. есть его уволят. Уволят. Да. А учителя, врачи? Как? Учителя, врачи. Учителя, врачи – это не госслужащие. Прошу не путать. Господина Лаврова этими подставили некоторые очень умные, в кавычках, люди. Государственные служащие – это муниципальные служащие, имеют особый статус. А учителя, врачи – это не госслужащие. Запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Не надо спекулировать вокруг этого. Менде бир суроо, жана башында айтканыңызбы, же деген байламтаны алып салдык депчи. Ошондо мисал келтирсем, сейилдөөгө чыкканга же киного барганда балдарымды алып алам деген ордуна же кайсы сөз колдонулат? Ушуну кененирээк айтып берем. Түшүнбөй калыпсыз. Элине, сиз филологсузбусуңуз? Жок. Мен да филолог эмес.
кыскынчылыкпы, бул эмне? Күнөөбү? Мына Токтосун агай абдан келиштирип айтты. Биз ошо балдарыбыз эмес, ата-энелерибиз окубай калды да. Ошондуктан биздин саясатыбыз толеранттуу, демократиялуу саясат. Кыргыз тили биздин эне тилибиз катары Кыргызстанда эң алдыңкы орунда болуш керек. Ал эми орус тили анын жандоочусу катары, анын партнеры катары ошо жараша жүрүш керек. Бирок эки тил бири-бирине эч убакта кемсинткен, басымданган саясат болбош керек. Рахмат баарыңыздарга. Ушул саясатыбызды биз улантууга ошо дилгир болуп турабыз. Так, сиздер Бата катары бир аяктап коелучу. Кыргыздын салты боюнча биздин урпактарыбыз кийинки бизде эркин, өз тилин унутпай, мына эне боло турган кыз тура качып атат. Мына эне тил деп айткан, жолдоштор, туугандар. Ошол ала тоо мекенибизде эркин, эне тилибизде сүйлөп, улуу манасын окуп, улуу айтматып окуп жүргөнүн жараткандан тилейбиз. Ушул эле башка маселе жок бизде. Эркиндик жана тил. Эркиндиктин бирден бир атрибуту тил. Элдин элдүүлүгү да тил. Ошол биздин тилегибиз. Баарыңызга чоң рахмат. рахмат. Сизге жооп Болдубу?